Урбаңыздар мекендештер, быйыл 2024 жылы кыргыздар үчүн абдан маанилүү жылдардын бири себептеген Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө 100 жыл. 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлүп, быйыл ошол негизинде президенттин указы менен бир чоң маарека өтөт. Биз Москва жергесинде ошо кыргыз диаспора кеңеши жамаатыбыз менен эгемендүүлүк күнү дагы белгилеп, ошо 100 жылдыкты чоң деңгээлде өткөрөлү деп атабыз. Дагы кошумча жаңылык беребиз. Ошол тууралуу биздин ЛТР телеканалыбыз мультипликациондук тасма чыгартыр. Ошо тасманы көрүп коюңуздар. Анан толук чоң маарека боюнча дагы силерге кошумча айтабыз. Көрүшкөнчө. 1922 жылы март айында Ташкент шаарында болуп өткөн 13-чү жалпы Түркистан съездинде Абдыкерим Сыдыков биринчи жолу Тоолу Кыргыз областын түзүү демилгеси менен чыгып сүйлөп, делегаттардын колдоосуна ээ болду. Ал ушул съездде аталган областты түзүүнү уюштуруу комиссиясынын төрагалыгына шайланат. Ушул эле жылдын 4-июлунда Бишкекте областты түзүүнү уюштуруу съезди өтүп, анда Тоолу Кыргыз областы салтанаттуу жарыяланат. Уюштуруу съезди элибиздин тарыхы үчүн да, келечек үчүн да ченебеген иш болду. Мени кубандырганы, жаныбыздагы өзбек, казактардан калышпай, өз алдыбызда жашаганга багыт алып жатканыбызда. Баары башкача. Чындап эле. Биздин жан үрөгөн аракеттердин аягы жакшы болгонун ойлогондо төбөм көктө. Айта көрбөгүлө. Кыргыз элинин кылымдап эңсеген бүтүндүгү өз алдынча эл болуп, жашоо мүдөөсү буйрса орундалганы калды өңдөнөт. Анжиян, арка болуп бөлүнбөй, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып алсак, биздин элге эч ким тең келбес эле. Бирок, тиги Кудайкулов баштаган элдин эртеңи менен иши жок. Бузукулардын ою ордунан чыкпай калганына заманалары өрттөнүп, Абдыкерим Сыдыков баштаган Байманаптын балдары өздөрүнчө буржуазиячыл мамлекет түзүп атышат деген ар кандай кептер таратып жүрүшөт деп угуп атам. Москвага да жазып ишкен өңдөнөт. Алардан мындан башка жакшылык күтүп болбойт. Эмнеси болсо да токтоп турган тегирмендин ташын тегеретип алдык. Андан кандай үн чыкса да элге зыян алып келбейт. Пайда гана болот. Антпегенибизде түптүү эл болуп туруп, катарыбыздагылардан калып калмакпыз. Биз эми Москва эмне дейт, ошону күтөлү. Кечиресиздер. Москвадан телеграмма келди, Сталиндин өзүнөн экен. Кана, Жусупка берчи. Кандай кабар болду экен? Жусуп окусаңчы. Эрте сүйүнүп алган окшойбуз. Жаман. Съездге ким уруксат берди? Кимдер уюштурган жана съездимин өзүнө толук түшүндүрмө беришиңиздерди талап кылам. Иосиф Сталин. Иш чатакко катуу зекиген түрү бар. Чатагы чатак. Бирок биз да кол куушуруп жөн олтуруп калганда болбойт. Башталган ишти аягына чыгарышыбыз керек. Туура. Жусуп туура айтат. Мен эми бул иштин уюштуруу жагына жолотпогону калышты. Партиядан да чыгарып коюш ыктымал. Сталиндин өзүнө кат жазып, мындай автономиянын зарылдыгына, Кыргызды эл катары өз тагдырын чечүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу, тарыхый акыйкатсыздык болуп каларына ынандырышыбыз керек. Бул катты Жусупка тапшыралы. Анда Кыргыз элинин географиялык жайгашышы, экономикалык, чарбалык абалы, улуттук өзгөчөлүгү кеңири жазылышы керек. 4-июлдагы уюштуруу съездинде айтылгандар корутунду. Чечимдерде буга кошумча болору анык. Жусупка жабыла жардам берели. Биз да карап турбайлы. Мындан кийинки жыйындарда ар бирибиздин айтар сөзүбүз анык, далилдүү болсун. Тагдыр чечер бул ишти тарых биздин мойнубузга жүктөп турганын даана туюп,
баарына башты сайбасак болбойт. ооба, сиз айтмакчы. Эптеп тегеретип алган тегирменибиздин ташын токтотуп алганда болбойт. Кыргызыбыздын эртеңи, кыргыз деп кыркырда сөөгө, адырларда аккан каны калган ата бабалардын арбагы үчүн баарына кайыл болор учурдабыз. Сталиндин ушул сүрдүү телеграммасынан кийин автономиялуу областтын түзүлүшү дагы 2 жылга кечеңдеп, Абдыкерим Сыдыков, Юсуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Баял Исакеев, Иманалы Айдарбеков сыяктуу өз учурунун билимдүү, жалын жүрөк, жал тамбас уулдарынын көчөргөн аракеттеринин аркасында 1924 жылы 14 октябрда РСФСР урамына кирген Кара Кыргыз автономиялуу областы түзүлдү. Картинанын директору Эрлан Догдурбеков, сценарийдин автору Бейшенбек Калыков, үн режиссеру Ниязбек Абдыразаков, музыкалаштырган Адилет Карабалаев. Үн коштогондор Ниязбек Абдыразаков, Нурсейит Кудайбердиев, Самат Капаров, Адилет Ибраимов, Жолборс Манасуулу, Самара Батырбек кызы. Сүрөтчүсү жана кыймылга келтирген Нускайым Шермаматова, көркөм жетекчи Жолдошбек Токтосунов. Анимациялык фильм Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында даярдалды.